Номер 82 Абдулаз Эшматов атындагы окуу тарбиялык комплекси. Кыргыз тили жана адабияты мугалими Тажиева Гүлмира. Бүгүнкү сабакта балдар кыргыз элине жана дүйнө элине аттын кашкасындай таанымал залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов жөнүндө сөз кылабыз. Сабактын темасы Чыңгыз Айтматов кылым адамы. Бүгүнкү сабакта балдар Чыңгыз Айтматовдун өмүр баяны тууралуу маалымат аласыңар. Анын чыгармалары менен таанышасыңар. Ой жүгүртүүңөр, кабыл алууңар, билгичтигиңер, сөз байлыгыңар, туура сүйлөө эречиңер өнүгөт. Мекенди сүйүүгө, адептүүлүккө, акылдуулукка, бири-бирин сыйлоого тарбияланасыңар. Белгилүү залкар жазуучу, социалисттик эмгектин баатыры, мамлекеттик коомдук ишмер, кыргыздын эле эмес дүйнөлүк адабиятынын сыймыктарынын бири, көптөгөн сыйлыктардын ээси Чыңгыз Төрөкулович Айтматов 1928 жылы Талас өрөөнүндөгү Шекер айылында туулган. Атасы Төрөкул Айтматов көрүнүктүү партиялык кызматкер болгон. Сталиндик режим учурунда репрессияга учурап атылып кеткен. Анын сөөгү 1990 жылы табылып, ошол эле ата бейит көрүстөнүнө коюлган. Энеси Нагима Хамзаевна татар улутунан болгон. Ал билимдүү, акылдуу аял болгон, мугалим болуп иштеген. Жаш Чыңгыз орусча, кыргызча мектептерде окуган. Адегенде Жамбылдагы Зовет техникумду, анан Фрунзе шаарындагы Айыл-Чарба институтун бүтүргөн. Кесиби боюнча зоотехник. Көркөм адабиятка болгон Чыңгыздын кызыгуусу эрте эле ойгонуп, адегенде котормо иштерин студент кезинде эле баштаган. 1952 жылдан тартып Чыңгыз Айтматов өзүнүн оригиналдуу чыгармаларын жарата баштаган. Чыңгыз Айтматов негизинен чыгармаларын кыргыз жана орус тилдеринде жазган. Анын чыгармалары 150дөн ашуун тилге которулган. Ал өзүнүн чыгармасында гуманизм, бүткүл жандууларга улуу сүйүү жөнүндө өз идеяларын камтыган. Жазуучунун чыгармалары Бетме-бет, Жамиля, Кызыл жуулук жалжалым, Ботогөз булак, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Жаны барым Гүлсары, Ак кеме, Делбирим, Эрте келген турналар, Деңиз бойлой журткон ала дөбөт, Кылым каарытар бир күн, Кыямат, Кассандра тамгасы, Тоолор кулаганда жана башкалар. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары кыргыз кереметинин жаралышына зор салымын кошкон. Тактап айтканда, кино менен киндиги туташ гениалдуу чыгармаларынын негизинде эчендеген тасмалар тартылып, эчендеген режиссерлор менен актерлорубуз дүйнөгө таанылган. Анын чыгармалары боюнча жаралган кинофильмдер жана спектакльдер көп улуттуу кинематографиянын жана театрдын тарыхында өзүнчө бир жаркын барак болгон. Анын бүгүнкү күндө анын көптөгөн чыгармалары көп өлкөлөрдө көрсөтүлүп, сахналарында коюлуп келе жатат. Чыңгыз Айтматов улуу сүрөткер катары көпчүлүк баамдай билбеген жагдайда жөнөкөй адамдардагы улуу сапаттарды таба билген. Анын айрым адабий каармандары кандайдыр бир деңгээлде тарыхый каармандай таасирге ээ. Адам баласы сынала турган учурга келгенде абийир, ар-намыс жана бийик адамдагы касиеттерин көрсөтүп, айылдык карапайым кыргыздардан дүйнө тааныган кыргыздарды жаратты. Мисал катары Танабай менен Толгонайдын образы. Чыңгыз Айтматовду дүйнөлүк адабияттын бир бөлүгү деп атасак жаңылышпайбыз. Анын чыгармаларысыз 20 кылымдын адабиятын элестетүү мүмкүн эмес. Бир сөз менен айтканда, Чыңгыз Айтматов жазуучу гана эмес,
мыкты чыгармаларды жарата билген көркөм сүрөткер жана ойчул. Залкар жазуучу өзүнүн чыгармалары менен кыргызды гана эмес, бүткүл дүйнөнү багынткан эң мыкты прозачы. Улуу жазуучу ар бир окурмандын жүрөгүнөн түнөк тапкан чыгармалары менен жаңы барак, жаңы багыт гана ачпастан адабиятты эң жогорку деңгээлге көтөрө алган. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов 2008 жылдын 10 июнунда 80 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Бирок анын чыгармалары кыргыз жана башка улуттардын эли үчүн түбөлүк жашай берет. Улуу инсандын арабыздан алыстаганына 13 жылдын жүзү болду. Өзү өтсө да урпактары, замандаштары, шакирттери, келечек ээлери болгон жаш муундар экинчи өмүрүн татыктуу улантат деген ишеничтемин. Залкар элең ажайып ой тараткан, салмактуулук, сымбаттуулук жарашкан, анык асыл, анык айкөл мүнөзүң алган элең баатыр бабам Манастан. Биздин Чыңгыз калем менен таматпал, дүйнө элинин бүт тилине жагат ал. Ар бир жазган чыгармасы тоо болуп, адамзатка чырак болуп жанат ал. Кантип тоону жамгыр менен шамалдан калкалашкан болор экен адамдар. Тоомунда мында жогошкон, толгон жүктү аркалаган адам бар. Сыйкырлуу нур пайда болду жылдызда, ак калпактуу Чыңгыз чыкты кыргызда. Унутулбас чыгармалар жаратып, кыргыз элин бүт дүйнөгө таныткан. Асыл кымбат сөз дөөлөтүң табыштың, сөзүң менен көп жүрөктү багынттың. Кереметтүү сөздөрүңдү керек деп, сен кыргызды бүт дүйнөгө тааныттың.